Мен Конотелим, мен Жабырайым Мажит, Индияның көшпенген лечение алып жатам. Есіңіздерде болса, мен сіздерге bir ай бұрын қайрым жасадым біле. Адам қиналады екен бро. Ешкімнің бар. Мажит Жабарали уулу 26 жашта, үй бүлөдө 5 кыздан кийинки ул. Ал аккан оорусу менен күрөшүп келгенине 2 жылга жакындап калган. 1 жыл лечение алдым. Анын арасында 4 ай 5 ай жүрдүм, даралбай. Анан кайра оорум азыр повторно башталып калды. Кайрадан күчөшүп, азыркы убакта ооруп лечение алып чыктым. Үйгө чыкканыма 10 күн болуп калды. Химия алдым кайрадан. Мына ушундай кайрылуудан көп убакыт өтпөй, ден соолугуна байланыштуу Мажит Жабарали уулу шыпа издеп Индияга сапар алды. Дээрлик 1 айдан бери ал жакта дарыланып, анализдин жыйынтыгына жараша кайрадан химия алууга туура келген. Анын суммасы да кымбат болуп, айтылган чыгымдар 2 эсе көбөйүп кеткен. Алдыда Мажиттин өмүрүн улаган операция дагы күтүүдө. Өкүнүчтүүсү, ага каражат жетишсиз болуп жаткандыктан, дагы эле кайрымдуу кыргыз элинин жардамына муктаждык чоң. Андыктан ыйык Рамазан айында ар бир жаранды азда болсо бир өмүрдүн улануусуна салым кошууга чакырабыз. Саламат болуңуздар, сактыгыңыз каражатын келген болом. Есіңіздерде болса, мен сіздерге bir ай бұрын қайрым жасадым біле. Қайрымдың себебі химия өлкөсүнө барып лечение алып келем деп. Акмал сіздердің жардамыңыздар менен Индия өлкөсүнө лечение алып жатам. Келип ана тапшырсам, анализим 90%ге жаман чыкты. Ошондуктан химия болмайынча болбойт деп химия айтып коюшту. Бирок химиясы өтө кымбат. Бул жактын химиясы кымбат болгондуктан каражат көп кетип атат. Еще 20 күн пакет болот экен химиянын. Жаткан палата химиясы, onun паланыктан кайра абалы жакшы болгондуктан кайра лечениеге калтырышты. Абалы жакшы болсо, анан чыгарып, анан эсептешет экен. Ошондуктан каражатым жетишпей жатат, ичине көп кетип калат. Мен бул жака тагам менен келген, ата-энемди онотуп алып келем деп Кыргызстанда калган. Ата-энемдин колдон келишинче үйдүн жарымын сатып, үйдө мал коюп сатканда да жетишпей жатат. Каражат көп, башка өлкөдө болгондуктан каражат көп кетип калат. Ошондуктан кайрымдуу кыргыз эли мен сиздердин колунда бар адамдардан мен сиздердин жардам сурайм. Сиздердин соңунда мен үчүн да эң кымбат нерсе. Менин атым Кайрат. Ушу мен жээним болот. Ошо Индияга алып келдим эле. Аккалма ооруганынан бул жакта костный мозг алмаштырганы келгенбиз. Костный мозг алмаштырганы келип, ошол диагноз анализ берсек, өтүшүп кетти диагноз аябай. Без лечения кылмайынча костный мозг алмаштырбайт экен, ошон үчүн бизди леченияга жаткызышты. Ал леченияга расчет кылган эмеспиз. Аябай расход көбөйүп кетти. Лечениясы да кымбат турат экен, химия, дарылары, больницасы кымбат турат экен, ошого расход кичине көбөйүп кетти. Атай келгенден кийин кайра жарымынан кетпейли деп, ошо силерден жардам сурап атабыз. Колдон келишинче жардам берип тургула кыргыз элим.